Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Быйыл 2018-жылы дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда бир жылдызы жанып, буга чейин да көптөгөн беттештерде өзүнүн мыктылыгын, өзүнүн чеберчилигин көргөзүп, Көкбөрү оюнунда эң мыкты улакчы аталган биздин мекендешибиз Манас Ниязов тууралуу бүгүн программа дайындагенбиз. Азыр дал мына өзүнүн атын багып ошол жерде карап жаткан жеринен Маек Курсак. Саламатсызбы? Саламатсыз. Биздин телекөрүүчүлөргө алгач эле мен угуп калдым. Көкбөрүнү үйрөнөйүн деп атайын Намангандан, Өзбекстандан бир бала келиптир да. Ошол тууралуу айтып кетсең. Ал баланы айтсам, Өзбекстанда жүрүп улак кызыгат экен. Ошол жакта жүрүп менин видеолорумду көрүп жүргөн экен. Мен канчанчы минутада гол салам, канчанчы минутада жыгылам. Оюндун чын айтканда канчанчы минутада гол салам, эмне болот мен өзүм билбейм чын айткандачы. Ал бала билет экен бардыгынчы. Ошентип кызыгып жүрүп анан бирөөлөрдөн сурап номерин таап анан өзү келиптир үйгө Намангандан. Атайын улак үйрөнөйүн деп келиптир. Быйыл жай менен тоодо жүрүп келдим мен. Жайлоодобу? Жайлоодо жүрүп келди, анан кийин азыр келип ат суутуп атат, неме чоң улактарга барып атат. Эми чын айтканда келгенде эки ат окуш да билбейт эле. Азыр ат жөнүндө бардыгын үйрөнүп алды уже. Эми улак чабып калды. Улактарга барып өзү ашырып баштады. Өзү ат минип кадимкидей улак чаап баштады уже. Кыздарга окшой эле үйрөнүп баштады. Ооба, кыздар менен уже чаап баштады. Булар өздөрү улак чабабы өзү негизи Өзбекстанда? Өзбекстанда улак чабат негизи, күчтүү улакчылар да көп. Эми бул кандайдыр Өзбекстандан мага кызык калыптыр да, Өзбекстанда жүрүп, Өзбекстанда улак чабууга кызыкпай, мага кызык калыптыр. Кечкурун япып коюп барайын. Бул суук чыгат, бул бүгүнөн баштап жакшылап жабыла берип, бунда каратты да жабылап. Даярдыр. Башлап карайм улактар баштап. Ем андага канчадан берип турат? Ошо 4 килодан берер. 4 килодан. Макадан аралаштырып берсең. Маска улак жакшы чапады, ошо өргөнгөнү келдим да, ушу баладан улак чапышты өргөнгөн. Интернетте көрүп жүрардым да, бул баланы анча бир 5 жыл, 6 жылдан бери да. Көрүшүп баштаганда Хожамкул деген командада чапарды да. Ошондо кызыкып көрүп, ушу бери келдим 5 ой көп болду. Бирге жүрүңбү? Улагларга бирге барып, айлантырып, көрмөгөн жайларын көрсөтүп келип жүрүптү да. Өзбекстан Наманган деген жайдан келдим да. Ошо Манаска өргөнүп, улак өргөнүп кетейин деп келдим да. Өзбекстанда бар энди, билмем, энди ушу бала жакшы чапат да. Ошонго кызыкып келип, азыр 4 адам менен биргемиз да. Так. Az. Gel balam bunu. Ben bu oldan bunu ataya. 21'inde çağırsanız bunu da bana ben. Çağır da bu oldu suda. Yekim al, minimum atat bu. Sağ geç. Hem at su var buna kalırsa. Apar 21'inde çağır giderler. Bana yerten bursunu günam cahit de cahsa salkım olur. İşte olmayı kat. Yaxşı. Bu oldu. Gel çıkmayı da koymayın. Ben жақсы құда қаласа мына жақсы суды. Чабырсың жабырсын жабып ал. Аттарды чын айтканда мен өзүм көчөдө көбүрөөк жүрүп калам. Улак болуп калат, сбор болуп калат. Мен өзүм аттарды карай албай калам. Анан кийин атам өзү сайыпкер атам болот. Мынча күн багасын, мынча жем бересин деп атам даярдап берет өзү. Анан минип суутуш керек буларды. Ошо минип суутат, анан кийин ошо азыр Өзбекстандык бала дагы атама жардам берип, минип суутуп атышат. Атам экөөсү даярдап берип атат. Эми азыр биздин бардыгыбызга эле атам ат даярдап берет да. Силер 5 бир тууган экенсиңер, баарыңар улакка кызыгат экенсиңер да, улакчы болуп, атыңар чыгыптыр ошол Көкбөрү тарабынан. Сен ошо агаларың көрүп кызыктыңбы же кичинеңден өзүң кызыкчу эле кызыкчысыңбы? Же сен ошо агаларың, атаң ушул спортко чыгасың деп үндөдү? Алиги эң чоң өзү атам улакчы болгон да. Атама ээрчип жүрүп, акаларым атама ээрчип учкашып улактарга барчу экен мурун, суукта учкашып. Ошонун үчүн эң чоң акам Жанышкам чабыптыр. Жанышкам ээрчип жүрүп, Байышкам чапты, Байышкам ээрчип, Банкам чапты, Кыяскам ээрчип жүрүп, мен чаптым. Ошо жаштыгыман эле ошо акаларым аттарын ушинтип суутуп берчү элем мен. Ошо суутуп берип, анан мурда порта жагып эле улакка минип барып берчү элем, алыс жактагачы. Ошо минип барып берип жүрүп, ошо
отуруп көрүп жүрүп эле ошентип кызыгып кеттим. Ошо акелердин естип жүрүп кызыгып кеттим. Эми биз улак чапкан себебибиз атам улакчы болгон. Атамдан кийин акам жаныш, акам чапты. Андан аны көрүп мен чаптым. Ошо бизди көрүп, манас кичинекейинен эле өзү улак аябай кызыкчу да. Эртең улак деген күнү түнү менен уктабай, мен эртең алып алың менен барайын деп. Ошодон бир 2 саат, 3 саат кышта чилдеде суукта ат минип барчы. Көгөрүп, үшүп, барып аттан түшүрүп койсун. Улак бүткөндөн кайра ат жетет койсун, бай минип кет деп. Ошентип жүрүп, бизди көрүп өсүп чоңойду. Ошо улакчы ушу даражага жетти манас азыр. Манастын техникасы өтө тез. Кичинекейинде эле тийин эңмеге түшөм деп чоop келип эле эңкей биркелерди алып эле ошентип жүрчү. Ошентип жүрүп өсүп чоңойду да. Азыр мисалы үчүн биз мисалы үчүн чоң разгомдо улак эң албайчы элек, манас катуу разгомдо алат да, любой улакты алат. О, жеңил оор ылгабай алат. Биз кичинебизде мындай көкбөрүнүн ата канча деле чыккан эмес да, баягы улактарды иштеп коет, эми аламан улак деп коебу? Баягы көп элдер чапкан. Ошол экөөнүн айырмасы кандай? Эми экөөнүн айырмасы аябай эле чоң. Берки 5-5те намыз учунда чабасың. Бир жактын областтын атынан чыгасың, Кыргызстандын атынан чыгасың. Ал жакта жоопкерчилик чоң. А берки аламан улакта аякта өзүң үчүн чабасың. Бирөө айтып калышат да, мисалы аламан улакты чабыш татаал депчи. Аламан улакта эми чын айтканда 90 кг торпок союп коет. Ал оору. Стандарты 80 кг, 70 кг. Эми ошону бир адам көтөрүп аттын жалына коюш дагы оор. Миңдеген аттардын арасынан чыгып кетиш. Анан эң чоң улактарда 5000 ат болуп кетет, 1000 эмес, 5000 ат болуп кетет. Ошонун 5000 адамдын ичинен бир эле адам улак алат. Аны тосот, анан кыйын. Демек ал жагынан татаал экен да? Ал жагынан татаал. Бирок ал жака чоң аттар кетет. Чоң аттар даярдайбыз. Сен ошол жакта да чабасың? Ал жакта да чабам. Кимисине көбүрөөк кызыгасың? Экөө бирдей эле мен үчүн. Биз бир көрсөтүүбүздө Чыңгыз Акановдорду тапканбыз. Алар да ошо Акановдор силерге окшоп, мисалы силер көкбөрү боюнча династия деп коелу, ошондой болсоңор, алар баягы кыргыз күрөш боюнча ошондой экен да. Бир утканда дейт, бир жылда 70 машина уткан экен деп элдер баягы интервью бергенде айтты да. Силер байгеде бир жылда силерди аябай айтышат да, көп байге утат деп. Бизде общий эсептегенде биздики деле 70 болуп калса керек, общий 5 тубандыкты эсептегенде 70 болуп калат. Мен бир жылда бир өзүм деле бир 10 15 машина. Кээде бир жылда 5 машина болуп калат. Анча-мынчадай 10 машина утатам бир жылда. Общий 5-10 эсептегенде ошо бизге да барып калат көп эле. Бул суроо мындай да. Мисалы ушул улак менен көкбөрү менен жан бакса болобу деген сөз. Мисалы бир жерде иштебей башка жакта. Азыр чын айтканда мен ичерде иштебейм. Шу улак менен болот тиричилигим меники да. Тиричилик. Улак менен болот. Манасы мен кандай дейин балам, жашындан биз чарбада жүрдүк да. Бизде мына Күзөр совхоз деп коет эле. Күзөр совхозда мен 25 жыл совхоздун жылкысын бактым улум. Өзүм ошо совхоздун жылкыларын багып, иштеп ошол жерде. Анан балдардын баардыгы мен менен кошо жүрүп, тоо ташка кошо чыгып жүрүп, акасы улакчы болгон. Акасын үргөттүм улакка, өзүмө ээрчитип жүрүп. Анан манасын үргөттүм. Байшымы. Анан манастарым, ошо кыяздарын, баямандарын баарды кошо жүрүп эле, ошо чарбада жүрүп эле, ошо атка жакын болуп калышып эле улакка эме болушту да. Ошо улак чабып, акасы чабып, анан үкөлөрү ичип, анан манасын болсо ошо акалардын атын карап, ошо улакка кошо барып жүрөт эле. Ошондо анан манасын улакчы болуп кетти. Кудайга шүгүр эми балдардын баардыгы ошо таза чабышат, улакты мен мындай кетип атканда айтам, балам бирөө менен жаңжал кылбагыла, урушпагыла, бирөө бир камчы урса силер күлүп кое бер, кыйшайып. Иштек болбойт ондон деп коем. Улакта 80% манас жоопкерлиги да, команда оюн сүдүрүшүнчү. Мисалы үчүн мен мурда 3-4 жыл мурда бир команда мен сүдүрөчү элем да. Азыр эми манас сүдүрүп калды бир команданы. Мисалы үчүн манаска тийген улак уже
100%, 80% өзі очко болуш керек да. Анан бул жоопкердик мойнунда болот. Алгандан кийин жоопкердикти аткарышым керек деп туруп, бир эле өзүм эмес, вес команданы 12 бала болот, командада 12 баланын ойлойт да. Ушун мен балдардын сөзү угуп албайын, аракет кылайын деп аракет кылат да. Манас, биз сени баягы интернеттен, телевизордон көргөндө Бойко деген ат менен чыгасың да. Ал азыр каякта? Ал азыр Бишкекте турат ал. Бишкекте ипподромдо турат. Бишкекте багыты ба? Бишкекте балдар караган балдар ошо балдар карайт. Бул ат менен деле чыга бересиң? Бул ат менен аламан улак чабам. 5-5 улак чаба эле. Бул аламандык бул. Аттар дагы ага мындай даярдалат да. Эки аламандык башка болот, 5-5 болот. Бул аламандын бойкасы бул. Аламандын бойкасы. Бул мисалы 5-5ке кандай туура келбей калабы? 5-5ке туура келбей калат. Бул кичине физикасы чоңураак, анан оорураак болчу. Аламанга кичине физикасы чоңураак, анан чоң аттар талап калат аламанчы. Мисалы ошону кантип үйрөтөсүңөр? Мисалы баягы бирден чыкканда улакта тосотку аттар жатат, ошону кантип үйрөтөсүңөр? Аны эми аттын кичине нарагынан да болот, анан дубалдын кырына коюп алып урдурат. Анан ошентип ал сразу эле үйрөнүп кетпейт. Оюндарга чыга берет, аттар менен аттар жата берет, анан 2-3 жылда ошентип ташалып калат. Кадимкидей эле адамга окшоп эле мынандай дабысын салып тосот. Адамга салып ошону. Анан бир оюндун алдында бир 2 ай мурда барабыз да биз. 2 ай мурда баралы сбор кылабыз. Анан күндө ат минебиз, ошолорду үйрөтөбүз, өзүнүн аттарды үйрөтөбүз, казанга салышын үйрөтөбүз. Тилек каршы азыр жок экен да Бойко, ошол машыктыргандарды көргөзөйүн дейм. Тилек каршы азыр бул жерде болгондо кичине көрсөтүп бермекпиз. Кандай машыгууларды өткөрөсүңөр ушул улакка даярданыш үчүн өзүңөр? Эми биз 12 бала чогулабыз. Как положено сбор болот. Түнү көчкө чыкмай жок. Строго эле карайт бизде. Эртең чурк атат. Машыктыруучу атайын. Атайын улакчыларга тренер болот. Машыктыруучу болот. Эртең чурк атат, турникке чыгарат, бурска чыгарат, кечинде дагы футбол ойнотот. Канатка чыгабыз, таш көтөрөбүз. Жакшы эле да. Демек, берки спортчулар кылганды силер бардыгын кыласыздар? Бардыгын кылабыз. Как положено сбордо жүрүп кылабыз. Башка спорттон эмне айырмасы бар ушул көкбөрүнүн? Башка татаал же оңойлуу же кыйынбы? Эми башка спортто мисалы башка спортто бир адамдын өзү эле чечет да бирдемкеничи. Бул улакта өзүң чече албайсың да. Атың дагы болуш керек. Атың менен бала келиш керек. Ат менен бала келишпесе, ал ийгиликке жетпейсиң да. Туура эле. Мисалы баягы атактуу актер Болло Янг барго. Ошол Кыргызстанга 99-жылы келип айткан экен да, кикбокс боюнча келип анан баягы жюри болуп анан улакты көрүп калыптыр да. Улакты көрүп бул дүйнөдөгү бир орусча айтканда номер 1 мындай спорт экен, аябай татаал, кооптуу экен деп айткан экен да. Мындай корккон экен да өзү көрүп отуруп эле. Мен айтайын деген, мисалы Тайгазанга мына кече жакында көчмөндөр оюнунда сальташ түшүп калбадыңбы? Ошондой да аябай катуу тийсе керек. Анан оны атайын аштың өзү? Эми оюн алдында атайын ашпайсың. Азыр сальта кылам деп да ойлобойсуң, мынтип салам деп да ойлобойсуң. Баары оюн чүрүндө болуп кетет. Бирок эми элге кызыктуу оюн кылышка аракет кыласың да, бирок. Оюн чүрүндө болуп кетет ошо баары. Демек атайын түшпөйсүңөр. Атайын түшпөйсүң. Баягы кырдаалда ат катуу күү менен барып токтойт. Токтогондон анан өзүң кирип кетесиң ичине. Бул жакта кармайса колдо улак бар ыргытып ошо. Колуң бошобойт, эки колуң тең. Эки колуң бош эмес, өзүң мынтип барып ыргытканда ат токтойт. Өзүң колуң бош эмес, кармаган эчтеке жок, өзүң кирип кетесиң ошондо. Бир нече ирет улакты Тайгазанга сала алган. Эмне бизге расмий протокол керек болот, бирок уюштуруучулар деле өздөрүн деле баш айланып калдырыш керек. Ал негизги маселе эмес, эң башкысы Манас Ниязов. Вот это кульбит! Что за акробатический трюк мы сейчас увидели? Он сделал это преднамеренно или это случайно все это спонтанно получилось? Давайте, я требую повтора, уважаемые режиссеры. Итак, Манас Ниязов схватил туши и так понесся во весь опор. И близко вплотную приблизившись, и лошадь его подкинула. Где можно такое увидеть? Ай-яй-яй-яй. Что за кадры, уважаемые телезрители? Вот так вот происходит финал. Наверное, иностранцы в неком недоумении, в шоке, в удивлении, потому что, такой нигде не увидишь. Манас мырза, айтсаңыз, мисалы башка спорттордо ушундай бир мелдештерге даярдаганда мындай режимди сактайт да, тамак
тамак аш боюнча силерде да ошондой сакталабы? Башкаларда? Бизде наоборот көп берет. Күчтүү тамактанабыз биз наоборот. Чучук жейбиз, картык каза жейбиз, 3 мал тамак жейбиз. Наоборот бизге көбүрөөк талап кылат. Талап кылат экен да. Бишкекте машасызбы же ошто? Оюн каякта болсо ошол жакта машкабыз. Оюн мисалы көлдө оюн бола турган оюн болсо көлгө барып сбор кылабыз. Бишкекте оюн болсо Бишкекте сбор кылабыз. Сиз кайсы командада ойноп атасыз ошондо? Мен азыр Достук деген командада ойноп атам. Кыргызстандын сборный командасы бар да? Кыргызстандын сборный командасы бар, ага дагы быйыл чаптым. Ошо курама командага кандай кылат? Мисалы, ар бир командадан мыктыларын алып тандап кошобу кандай? Азыр квота деген нерсе бар. Акыркы оюндарда кайсы команда утса, ошол командадан бир 6 бала чыгат. Анан калгандарын калган командадан терип алышат балдарды. Мисалы баягы мына оюнда мына Манас Ниязов 30 улак таштады. Бул мынанча таштады. Быйыл канча таштадыңыз сиз Тайгазанга? Мен көчмөндөр оюнунда 18 улак салыптым Тайгазанга. Рекорд канча мисалы? Рекордду ким койгон ушул убакка чейин? Эң көп ким? Андай жактарды эсептелигичи. Эсептелет да. Ошо сиз да аябай айтып атты да, Манас Ниязов көк бөрүнүн Мессиси депчи. Өзүңүз окуп аттыңызбы ошону? Окуйбуз. Элдер мисалы. Элдер ар деп жазат. Бири Месси дейт, бири Роналдо дейт. Сүйнөсүн окуп. Сүйнөсүн да. Мисалы ошо айылыңызга келгенде мына Оштон ушундай тосуп алышты, кандай толкундуу болду? Чын айтканда 2016 келгенде эч ким тоскондо эмес, иштеке кылган эмес 2016-чы. Быйыл өзгөнүн зам акими бар, Полот Тыкмаев деген. Ошол аэропортко барып, журналисттер чакырып, чепкен кийизип, калпак кийгизип, аябай жакшы тосуп алды биздечи. Сүйүнөт экенсиң, кичине бизге көңүл буруп атат, көкбөрү кичине өркүндөп атат, өсүп атат депчи. Андан кийин келсек, өзгөнүн акими чакырды, өзгөнүн акими да тосуп алды. Биздин айыл өкмөт тосуп алды. Быйыл аябай жакшы карады, сүйүндүк аябай. Ой, эне катары оны айтыш өтө эле кыйын. Жүрөгүм канап, ушу 5 мал намазды окуп, ушу намаз сайын ушул балдарга жыгылбаса экен, Кудайым ушу омат берсе экен деп тилеп, 5тен ашыкчасы менен окуп, ушу эси дартым ушу балдарга кайра келгиче, ушу жашоом ушу балдарда болот десе да болайын. Туп алган болсо сүйүнүп, ийгиликтүү болгон болсо жашарып, ушулардын немеси деби менен жашап жүрөбүз, Аллага шүгүр. Башка чет өлкөдөгү адамдар дагы көмөр тутушат экен. Ошо мен артында турган мына портретти Грузиядан биз 2 путу жуук бир киши алып келип, ушу Манас мени көмөрүм эле деп тапшырып кетти. Ушу аркада турган портрет. Ушу Грузиядан келип турат, айын ушу Кыргызстанга алып келип берип кетти. Ушу сиздерге рахмат чоң, ушунча Кыргызстандын желегин үй бүлөңүздөр менен желбиретип, өзгөчө сизге рахмат, ушунча балдарды тарбиялап, Кыргыздын керегине жаратып тарбиялапсыз. Эже сизге рахмат. Манас сага да рахмат, ушунча съемкабызга тартылып бергениңиздерге. Рахмат, ийгилик каалайбыз сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна чыкты. Жолугушканча.